Assalamu алейкум туугандар. Бизнес кылып, тест татым Арзу пицца кафесин ачып, Кызылкай шаарында өз ордун табып, ишкердигин мыкты деңгээлде өзгөртүп жаткан Бакиров Марат байкебиз менен маектешебиз, интервью алабыз, бизнес тууралуу сүйлөшөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Сиздер менен мен Назир Мамасултанов. Марат ака, айтсаңыз, ошол Арзу пиццаны кантип баштап калдыңыз? Кимдин идеясы келди бул Арзу пиццаны ачып калышыңызга? Арзу пицца бұл башында біз мамлекет жұмышында іштедік. Іштеп жүріп, анан азыркы учурда өкүл багым болуп калган бир повар иним бар болчу. Ошол жерде бир кызматта отуруп эле, сен дагы айлыкка иштейсиң, мен дагы айлыкка иштейм, бир экөөбүз бизнес кылбайлыбы? Бир помещение тапсаң, мен документ жактарын, сырткы иштерин карап берсем, сен поварлык жагын карап бер дагы, ошол экөөбүздүн ортобузда келип чыккан идея болчу. Ошонун негизинде ачылып калган. Мен билишимче, Арзу пиццада бир топ эле жумушчулар иштейт. Андан сырткары ошол ачыштын кыйынчылыктары кандай болду? Ошол жөнүндө бир аз сүйлөшө кетсек. Ачылыш, бардык нерсенин өзүнүн түйшүгү бар. Эл менен иштешкен, анан ишчилер менен иштешкен, ар биринин көңүлү бар экен. Баарына бирдей караш керек экен, ал кандай маанайда келди, кандай жок, баарына тегиз карап. Ар бир иштин кыйынчылыгы бар негизи. Канча жылдын жүзү болуп калды? Ошол Арзу пиццаны ачып эмгектенип атканыңыздарга. Биз бул Арзу пиццаны 2018-жылы 1-мартта ачканбыз. Быйыл 6 жыл болду. 6 жылдан бери иштеп атасыз. 6 жылдан бери иштетип келатабыз. Азыркы күндө канча тамактарды жасап атасыздар Арзу пиццанын ичинде? Бизде Арзу пицца бул тест татым. Тест татым болгонго байланыштуу бизде основном ошол пицца, шаурма, гамбургер, роллы, сушилер кошулган. Белгилүү бир количествосу жок. Жаңы бир түрүнү көрсөк, интернеттен ошону менюга жаңылап кошуп, кетпей калган, уже элдин талабына эме болгондорду менюдан алып, спрос болгондорду кайра кошуп, ошо менюнун үстүнөн бат-баттан иштеп турабыз жаңылап. Баарына эле кызык болсо керек, ушул Арзу пиццаны ачыш үчүн негизи канча каражат менен баштадыңыз? Арзу пиццаны ачканыбызда биз ошол күтүлбөгөн иш болгон бул. Ошо иничегиме азыркы өкүл балам болуп калган. Арендага место тапсаң, биз кирип ошол жерде готовый иштесек, анан кокус болбой калса кайра чыгабыз, башка иш карайбыз. Аракет кылып көрөлү дегенде бул сатыла турган готовый бизнести айтып калды. Ошол бизге ушу даяр бизнес сатып алышыбыз 800 миңге турган 2018-жылы. Демек сиздерге чейин башка бирөө иштетип турган? Ооба, башка бирөөлөр иштетип, биз ошолордон готовый даяр бизнес кылып алганбыз. Атын өзүңүз койгонсуз же алдың эле бар беле ушул ат? Биз ат боюнча фантазия ар кайсы ой келе берет экен. Атын укканда кыска болуш керек, бирок мындай маанилүү болуш керек деп основном биздин багыт пиццага кеткен болчу. Шаарда көп жерде эле шаурмалар бар, биз пиццага басым жасайлы. Ошону пицца мечты деп, орустардын сөзүнөн ошону Арзу пицца кыргызчасына которгон Арзу пицца деп алганбыз. Шаарда чындыгында сиздердин тармагыңыздарда аябай конкуренциялар көп да. Ушул конкуренцияларды жеңип өтүш кандай болуп атат? Деги ошолордун арасында кандай ордун тапты деп ойлойсуз Арзу пицца? Бардык нерсе Алла Тааладан, рызкыны баарына бирдей бере берет экен. Канча көп болсок, конкуренция көбөйгөн сайын элге жеңилдик, элге жаңылык, элге жакшы шарттар түзүлөт. Наоборот, жалгыз иштесең, монополия болуп, мен кааласаң жейсиң, кааласаң жебейсиң эмес. Ошолордон калбаска, алар жаңыласа, тазалыгына караса, башкага караса, биз ошолордон алдың туралы деп аракеттенип, конкуренцияга жакшы эле басым жасап, аларга да баарын эле ийгилик, бирок Арзу пиццанын атын булгабаш үчүн болгончо күчүбүздү жумшайбыз. Өзүнчө повар бар. Ар биринин өзүнүн тармагы, заготовкада отдельно турат, горячийда отдельно турат, официант отдельно, уборкага отдельно, сушига отдельно. Ошентип кызмат кылышат. 6-дан кечки сменде келишип, 12-ге түнкү 12-ге чейин иштейт. Ошентип жалпы 16. 16 адам иштейсиз. Жакшы.
Ачылган 6 жылдын жүзү болуп атат деп атасыз. Азыр сизден кеңешип келип отурабыз сиздерге. 6 жыл алдын кандай эле? 6 жылдан бери кандай өсүүлөр болду? Азыркы салыштырмалуу ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. 6 жыл алдын ачканыбызда бизде чындыгында бизнесте тажрыйба жок болчу. Анан ал мезгилде анан мындай шаарда дагы тест атымдар аз болгондуктан биз билген эмеспиз кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Ошо Россиядан келген достор, эми ал жакта иштешип келип, дамын татып көрүп, досум мону жасап көр, муну жасап көр, муну ал, муну кош дегенден ошолордон өзгөртүп отуруп, жаштардын талабына ылайык кылып, алардын даамына жараша кылып өзгөртүп, башындагыга караганда азыр бир топ эле аракетибиз жакшы эле. Барына кызык болгон суроо, Арзу пиццанын азыр пиццалары канчадан болуп атат? Жана канча сомдон бөлүнөт? Арзу пицца эң арзаны бизде, эң ылдыйкы баасы 300 сом, Маргарита деген пицца 350 сом, 400 сом, 450 сом болуп кетет. Анын размерине жараша. 30 сантиметрлиги бар диаметри, анан 40 сантиметрлиги бар чоңу. Эң кымбаты чоң размердеги 600 сом бизде. Жакшы. Демек бул бизнести сиздин бир эниңиз менен кеңешүү менен башталып калып отурат, э? Мындан кийинки баштайм деген адамдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Мээнет, сабыр, барына эң негизгиси каалаганым ошо. Соода бир күн болуп калат, элчилик бир күн болбой калат. Бирөөнүн көңүлүнө карайсың, бирөөнүн капа кылып аласың, ошо баарына чыдасак, анан акырында мээнет өсүп берет. Негизи эле ар бир нерсенин өзүнүн түйшүгү болгондой чыдап койсок, аракет кылып койсок, ишибиз жакшы болот буюрса. Жакшы. Демек бир күндүк кирешесин айта аласызбы? Ага. Бир күндүк кирешеси Арзу пиццада кандай болуп калат анда? Орто эсеп менен бир күндө бизге 7.000–8.000 болот. 7.000–8.000 киреше табасыздар. Анын чыгашасы кандай болуп калат анда? Азыр эми өзүңүздөр билгендей бар жок деле баа көтөрүлгөн. Башында 6 жыл мурун иштеген поварлар күнүгө 300–500 алса, азыр минимум 1000 сом, 1.000–1.500 чейин алган поварлар бар. Чыгашабыз бир күндө ошол продуктага кеткен, свет аркы беркилерге чыгарганыбыз жалпы эсеби 30 миңге барат. Бир айлыгы? Жок, бир күндүгү. Бир күндүгү? Повар ошо 16 поварга берген айлыгыбыз, эмеге свет, суу аркы беркиге биз күнүмдүк отчетун чыгарабыз. Ошонун негизинде анан баса белгилөөчү жана ишкерлерге, жаңы баштагандарга күнүмдүк план отчет керек. Бүгүн соода болду, биз алдык 6.000 калган болсо, 6.000 биздики эмес да. Анын ичинде иний расходу болуп калат. Бир жерде оңдош керек, бир жерде түзөш керек, бир нерсени жаңылаш керек. Ошого бүгүнкү түшкөн киреше эртеңкиге калыш үчүн бизде отчет бир айлык ошону отуруп эсептегенбиз. Светке 18.000 бир айга чыкса, средний сууга аркы берке кылып отурсак, биздин бир айлык расходубуз, чисто налог аркы беркилерди эсептегенде 200.000 болсо, биз күнүгө 4.000 чыгарабыз. 5.000 чыгарабыз деп отуруп, бүгүн мага 7.000 калды, 5.000 коюп коем бияка отчетко. Ошондо мага таза киреше 2.000 калат. Мага 7.000 калды деп туруп бүгүн мен коротуп салсам, аны эртең мага 7.000 эмес 4.000 калып калган болсо, соода жок. Жанагы план бузулуп калат. Ошон үчүн бүгүн 7.000 калды, 7.000 коюп турсак, эртең 4.000 болуп калса, 2 күндө бириктирип туруп 10.000 кылып, анан калганы биздин пайда. Бизде жаңы баштаган ишкерлер негизи ошол адашып, ачылып, кайра жабылып аткан бирден бир себеби ошол да. План жок. Отчету жок. Соода кылып алдык, бүгүн жакшы болду, майрамда иштеп калдык, мынчага иштедим, марка жок. Андан кийинки нерселер бар. Соода болбой калган, айдын айында аренда бересиң, башкасы бар. 20-сыдан кийин соода болот, болбойт деген бул Алла Тааладан берген нерсе да, бизге гарантия бере албайбыз аны. Ошон үчүн баардыгы эле, не только бул тест атым тармагында эмес, ар бир бизнесте ошо чыгашасын, бир айлык чыгашасын эсептеп туруп, отчетун чыгарып алса, айдын айында өзүнүн кирешеси билинет. Бир айда өзүнүн отчетумда мен 200.000 расходумду жапсам, мага бир айда канча калды? 40.000 калдыбы, 50.000 калдыбы, отчету чыгат. Жаңы баштаган ишкерлерге, алып кетип аткан ишкерлерге ошол кеңешим
бизнесте отчет менен только. Эмесе кулап калышы мүмкүн. Жакшы. Аябай сонун сөздөрдү айтып бердиңиз. Ушул бизнести ачып атканда мамлекет тарабынан дагы жеңилдиктер болобу? Биз жаңыдан ачканда ошо 6 жыл мурун ошо текшерүүлөр келип эме болгондо салык кызматыдан бизге жеңилдик ошол коюп берген. Мына жаңы ачылыпсыңар, кийинки айдан уже барып регистрация кылып, патент алып, азыр эми патент жолу видео налог өткөнбүз. Ал мезгилде патент болуп 1 айга коюп берген. Ишиңди баштап иштетип көр. Анан кийинки айдан обязательно барып патент алышың керек, болбосо штраф салынат. Бир ай эле коюп. 1 ай жеңилдик коюп берген. Жакшы. Ушул башынан баштап ушундай бизнести тургузуп келиш негизи кыйынга турат да. Бизнес тармагында өзүңүздүн тажрыйбаңыз бар беле алдың? Же кандай эле? Бизнесте менде тажрыйба болгон эмес. Мен мектепти бүткөндөн кийин эле ишке окууга кеткем. Ал жакта окуп, келип эле мамлекеттик жумушка кирип калдым. Ал жакта 9 жыл иштеп, бизнестен вообще түшүнүгүм жок болчу. Соодага негизи менде базарга барсам деле канча сом, 50 сом, 50 сом экен деп алып келе берчүмүн да. Мындай 45 респе, аркы берке соода баш деген түшүнүк жок болгон менде. Бул жакта иштеп, анан тажрыйба атырдык. Башында көп кыйынчылыктар болду. Аркага кеткен күндөр биз жаңы ачканда 7-8 ай доходко чыга албай кыйналганбыз да. Ошондо дагы сабыр менен мен баары ушуну далилдеп чыгам. Мен жетишем ушуга. Канча эмелер, советтер бериштем, шаарда толтура тестатымдар. Бекер эле ушундай болбой, расходун кетирип сен деле сатып бер даяр турганда. Болбойт бул иш, шаарда эч ким жебейт. Эч ким жебеген шаурма пиццаны азыр бизде өнүккөн эмес дегенде жок, мен бир күн болсо бир күн ушуга жетем буйруса. Мээнет кыла берейин. Аренда төлөш керек болуп калат, балдардын айлыгын бериш керек болуп калат. Ушундай учурлар болуп калган, мен үйдөн акча алып келип төлөйт элем да. Берип туруңуздар, мен сиздерге иштесем берем. Кадимкидей эле обычно бизнесмендер иштеп үйгө бирдемке алып барса, мен 6 ай, 7 ай наоборот үйдөн алып келип төлөп жүргөн күндөрүм болгон. Аренда кандай болуп калган анда? Биринчи баштаганыңызда канча сом эле арендасы? Аренда башында баштаганда 15 000 болчу. Азыркы күндөчү? Азыркы күндө 3 эсеге көтөрүлгөн. 3 эсеге көтөрүлгөн. Инфляцияга байланыштуу арадан 6 жыл өттү. Ал мезгилде шаурма 100 сом болсо, 170 сом болуп калган. Баалар көтөрүлгөн. Жакшы, шаардык тургундардын көз караштары кандай болгон? Көз караш. Шаарга биз ачканда Instagram деген түшүнүк жок болчу экен да. Анан 500-600 подписчиги бар адамдарды биз баягындай башкача көрчү элек. Рекламага ушуну иштетип бериш керек эле, суранып бериш керек эле, чыгарып берсин. Эл даяр эмес нерсе экен да, ал биз ачканда. Пицца десең, ал мезгилде пиццанын баасы бир тойло арзан болчу. Этке байланыштуу, эт 300 сом мезгилде. Ушундай ата-энелер менен келип калып жүрүңүз пицца алып берейин. Бунун баасы канча? 250 сом кетсе, кой балам 1 килограмм эт берет экен. Муна тойбойбуз, кой кеттик барып ысык тамак эле жейли деп кетип калат. Эл башында даяр эмес, Инстаграмды ачтык. Арзу пиццаны ачып, анан визитка чыгарып, мээнет кылып ичине басып, бизде доставка деген бар. Кызылкияда ошол учурда доставка деген түшүнүк болгон эмес экен да. Мен эми али бизнеске кирбегениме байланыштуу ал нерсени түшүнбөй анан келип элге жеңилдик болсун. Ошо үйдө отурган жерде, жумушта отурган жерине биз жеткирип берели. Банктын кызматкери болобу, салонда иштешеби, алар отурган жерден эле телефон чалса бизге, WhatsAppка жазса, Instagramга жазса, биз алып барып беребиз. Үйүңүздөн чыкпай туруп, ошол дамытатсаңыз болот, туулган күн болобу, башка болобу, биз жеткирип беребиз белек каттарында сиздерге. Эме кылганыбызда, шаарда доставка бар, мынча жакшы деп мындай эме болушат. Визитка таркатсаң 50-60 адам. Болду, заказ кылабыз айтан, эртесиге сүйүнүп отурасың, буйруса заказ түшөт десең, эл көнбөй башында кыйынчылыктар болду. Эми шаарга киргизген жаңылык ошол болду да. 1-2 жыл мээнет кылгандан кийин эл доставка деген түшүнүктү түшүнүп, азыркы жаңы ачып келаткандарга бир топ эле жеңил. Инстаграмда уже реклама кылса болот. Азыр блогерлер, реклама эмелер көп эле. Иш алып барам десе, азыр бир топ жеңилдиктер бар. Мамлекет тарабынан да колдоолор жакшы азыр. Мындай
элдин түшүнүгү бир бизнес кылсаң мамлекет колдоп эле кордобойт, келип кыса берет де жок, андай түшүнүк жок. Баардыгы мыйзам түрүндө болсо, светин убагында төлөп кой, налогун убагында төлөп кой, жашырба, мына персоналдарында менде медкнижкалары бар да. Санстанция келип текшерип эме болуп турса, келип көрсөтөсүн, медкнижкасын текшерди, светте келди, пожарный келди, сен нарушенияң жокпу? Ал эч качан сени сындырбайт. Жалпак тил менен айтканда бүтүрөлү деген сөз жок да. Келип текшерди, мыйзам боюнча кетти. Биз өзүбүз ошол кыргызчылыкка салып туруп эле эми кичине иштеп турайын, шеф сүйлөшө калалы, мындан бере калалы деп эле анан кичине соода болбой калса эле мен ушинтип эле кысып эле бияктан келип эле бер дейт, бияктан келип эле бер дейт, санстанция текшерип тажатты. Бияктан налог мынча чыгып атат, ошого биз кыйналып жабып салдык, соода болбосо деле бизде колдогон киши болгон жок дейт. Жок. Биз өзүбүздөн биринчи өзүбүздү оңдосок, өзүбүздү тартипке салсак, биздики текшерип келген адамга мыйзамдуу кылып көрсөтүп берсек баарына, бизде кыйынчылык болбойт. Буга чейин негизи сиздин өзүңүздүн кесибиңиз боюнча кайсыл окуу жайды бүткөнсүз, ошол боюнча дагы бир аз айтып берсеңиз. Бишкекте Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүрүп, бул жакта Кызылкер шаар сотунда иштедик, кесибибиз боюнча. Ал жерде 8 жыл иштедим. Андан кийин банкта юрист болуп 1 жыл иштедим. Ошо кесибим боюнча 9 жыл иштедим, юрист болуп. Ал жак менен бул жактын айырмачылыгы кандай болуп калат экен анда? Ошол кесибиңиз боюнча жана бул кесибиңиз боюнча. Экөөнүн айырмасы бир эле окшоштук жагы, ал жакта да бул жакта да элдин кызматындасың. Мындай өзүңдүн эркиң жок, мындай басалаган сотто жүргөндө биз ойлойт элек, бизнесмендерге жакшы, каалаган учурунда кетет, каалаганда келет. Жок. Ал жакта мамлекеттин кызматында эртең 8-де барып 6-да жумушуң бүтсө, сен эркин адам болсоң, бул бизнесте 24 саат бош эмес экенсиң да. Наоборот, толкот ушу бизнес дагы биягын оңдой калайын, биягын көрө калайын, эмнени жаңылай калайын, эмнени ала калайын, элге кандай дагы жеңилдик кылыш керек, дагы эмнени оңдош керек, ошонун үстүндө жүрө берет экенсиң. Негизи өзүм кесибимди жакшы көрөм, юридикалык боюнча. Ал жакта дагы буюрса ал жака кайтабыз го. Бизнес азыр Кыргызстан жалпы эле бизнес эле болуп калды. Бизнес дагы жакшы нерсе. Коллективдин ынтымагын кармаштаган бирөө кыйынга турат да. Себеби бирөөсү таарынып калат, бирөөсү кетип калат, бирөөсү келип калат дегендей. Ал тарабында кандай иш алып баратасыздар? Кантип иштеш керек экен? Жакшы суроо болду. Мен сотто иштеп жүргөндө судьябыз айтып калат эле. Марат, сен азыр өзүң деле ойлоп атасың, мен ишти дагы кошуп ойлойм, силерди кошуп ойлойм эртең менен келгенде. Сен кандай маанайда келесиң, сага кандай сүйлөш керек. Азыр бизде жакшы болуп калган. Бирдемке десең эле кетем деп коркутупчу. Ошол судья айтканда, шеф айтканда ишенбей жүрүп, кийин бул жакты ачканда эл менен иштеш кыйын экендигин ошондо түшүндүм да. Өзүм айтып, угуп жүргөн сөздөрүмө, өзүм практикама башыма келгенде. Арзу пицца, өзүңүздөр байкасаңыздар, постоянно мына шаарда эле негизги талап официантка керек, повар керек деп издеп жүрө беребиз. Келет экен, Москвада иштеп келди бир аз, Бургер Кингде иштеди, KFC'де иштеди, ал жак бир жакта иштешти дагы. Ал жактын тажрыйбасы менен биздики вообще башка да. Ал Россияда готовый полуфабрикат менен иштейсиң, а бизде бардыгын нолдон өзүң жасайсың. Заготовканы даярдап чыгып берет, жасап, свежий чыгарасың. Келиш, менин иш тажрыйбам бар, айлык канча, мындай. Анан мен өзүм тамашалап эме кылып койт элем. Илелектик опытың менен москвалык зарплатаны требовать этпей эле койчу деп. Жок, мынча болсо иштейм. Хорошо, мен сага коюп берем ошо зарплатаны. 3 күн иштеп көр. Мен сенин иштегениңди көрөйүн. Если сен чындыгында ошондой повар болсоң, экөөбүз сенин айлыгың келишебиз. Жок, 3 күндө бала биз күткөн повар болуп чыкпайт да. Анан башында поварлардан канча капа болдук, официанттардан капа болдук. Иштеп, ноль тажрыйбадан келет, бир аз иштеп келген опыту менен. Анан 1 ай иштейт, 2 ай иштейт. Кичине тажрыйба арттырып алгандан кийин шаарда Инстаграмдан карап отурса, ал жакта повар керек, бул жакта шаурмага повар керек, официант керек деп отурат. Тажрыйба алып алгыч чейин эл унчукпай жүрөт экен.
Поварлар, мына бизге келген поварлар, жалпы Кызылкан эмесинде унчукпай жүрүп турган кичине тажрыйба алып алгандан кийин укам кече пиццаны ушинтип кечиктирип берипсиң, бирөөнү ушинтип күйгүзүп коюпсуң, бирөөнү ушундай тор эмес жасапсың, бизге Инстаграмдан жазып атат. Мен сенин күйүп калган пиццаң менен Арзу пицца, жалпы Арзу пицца жаман болуп калбаш керек. Ошону карагыла жакшылап, оңдогула деп айтсаң, мындай уже тажрыйба артырып алгандан кийин адамдын нафси ошондой болуп калабы, деп унчукпай коет да, эртеси жумушка келбей коет. Иш убактысы башталгандан чалып келбейсиң, мен иштебей турган болдум, башка повар карай бериңиз дейт. Макул карай берейин деп, дагы объявление бересиң, дагы башка повар келет. Ошол эле поварды карасаң, башка ошол фастфудта башка бир күндө келбей койсо сиздердин ишиңизге тоскоолдук көп жаратабы? Эми бизде ар бир эмеге өзүнүкө коюп бергенге байланыштуу, мына заготовкада өзү бир отдельно иштейт, сушида отдельно иштейт, шашлыкта отдельно турат, пиццаныкыда өзүнчө повар, шаурмада отдельно повар турат да. Эми элестетиңиз, пиццанын повару ошентип келбей койсо, пиццага уже бизде готовый кадр жок да, шаурмадагы бала пицца жасабайт. Ал шаурмасына гана жооп берет. Ошон үчүн биз келинчегим экөөбүз уже баягы готовый экинчи кадр болуп калдык. Универсал. Жумушчу келбей калганбыз эле, анда бүгүн да ушундай болуп калган турбай деп фартук тагып өзүбүз чыгып калабыз анан. Демек аркада алардын жоктугуну толукташ үчүн өзүңүздөр жасап бересиз. Ишчилер менен иштешүү эң кыйындык экенин ошол өзүм бул жакта ачканда түшүндүм да. Негизи ошол сурооңузга элдин көңүлүн ала албайт экенсиң деп эле. Жакшы. Бүгүн маанайы жок келип калат, башка болот, ал болот, анан кичине көңүл буруп жасап кой, клиент кандай орой мамиле кылба, сен маанайың жок экенин көрдүм эртең, бирок ал клиент акчасын төлөп жеп атат. Биз аны келиңиз, жакшы барыңыз, аш болсун деп жакшы узатышыбыз керек десең, өзүң мынтип сүйлөп атпайбы, тигинтип сүйлөп атпайбы, хорошо. Биз тейлөөбүз кызматындабыз. Биз жакшы тейлешибиз керек. Ошол бизден келип соода кылып бизде жеген үчүн экөөбүзгө иш болуп атат, экөөбүзгө айлык чыгып атат. Алар келбесе экөөбүз кечке отурабыз жөн эле. Сен күткөн 1,5 миң айлык чыкпайт анда. Сен дейт, хорошо дейт, оңолобуз дейт. Ошо. Мындан сырткары көп кайрымдуулук иштерди дагы кылып келесиз. Андан сырткары кайрымдуулук иштерин кантип кылып атасыз? Анан кандай болуп атат ал жактары? Ошол жөнүндө да бир аз айтып берсеңиз. Кайрымдуулук иш башка бир себеп менен ошо жаңы ачканыбызда 6 жыл мурун биринчи баштаганбыз. Жакта больницанын алдындагы мечитте Мухаммед Дамланын алдыга барып кичине иштер болуп калган эле. Дамла ушундай болуп атам. Кичине закет садака чыгарасың да, жок андай нерсени билбейт экенмин. Сен иште ушундай закетин чыгарып туруш керек. Алдында келе турган ошо кырсыктардын эмелерин алдын алат. Анан мен кандай кылам, мен кимге чыгып берем? Аз бирөөгө барып берсең, сен эмне деп ойлоп атасың, мен деп капа кылып албаймбы десем, бизде ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар, бизде учетто турган. Сен ошо кафең бар экен, жакшы, ошол жака чай куюштур, мен алып барайын. Ошо жерден батасын аласың. Алла Таала дагы бергенди жакшы көрөт экен да. Сураган кол эмес, берген колдон бололу деп келип, ошолор дуасын берип, жаш балдардын сүйүнгөнүн көрүп, ичинде башкача бир сезим болуп карасам, биз аларга кичинекей бергенибиз менен Алла Таала көрүп туруп, бизге көбүрөөк берип коет экен. Карасам, соода моңолуп келатат. Өзүбүз мындай жашообуз башкача болуп, жеңилдиктер болгондон анан биз ошону адат кылганбыз, жылына 2 жолу өткөрөбүз. Жылына 2 жолу ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга чай бересиздер. Алла разы болсун. Аябай сонун. Коллектив менен дагы мындай эс алып, көп жактарга барып каласыздар да, сиздердин коллективиңиздерди көрүп. Ал кандай болуп атат? Же иштин маанайына карап барып келатасыздар? Жок. Мен бул мына бизнестен бир 40% алган тажрыйбам соттогунан калганда, биздин ошо судьябыз, төрагабыз коллективди жакшы кармаган киши болчу. Туулган күнү болуп калса, биз кээде даже үй бүлөбүздүн туулган күнүн унутуп калабыз го. Ал баарыбыздын туулган күнүбүз билчү да. Эртең менен келгенде отделкадыр чакырып туруп, деген туулган күнү давай акча жыйнагыла, конвертке салып, собрание кылып, куттуктап,
анан тамашалап, кайсы жерге барабыз чайхана, кайерге айтып койдум дейт. Эми сен баягы ошол мезгилде мен жаңы сотко киргенде 2900 болчу да айлык. Аларга аш кылып беренсең 5-6 тиң болуп кетет. 2 ай иштешиң керек болуп калды. Анча болду, кылып беребиз, буйруса десең отдельно чакырып туруп, барып айтып кой. Сен болушунча эме кыл, мен 80% мен берем. Коллективдин ынтымагы болуш керек бул жерде. Акча маанилүү эмес деп, ошол биздин үйрөтүп келген тажрыйба менен азыр бул жакта колдоном. Ар майрам сайын, туулган күн сайын бизде ошентип чыгып куттуктап, ишчилерге сюрприз кылабыз. Мунчукпай келебиз дагы тортты көтөрүп кирип, иштеп аткан жерине куттуктап. Анан мен өзү мындай клубда, караоке эмелерден эс алганда мындай жүрөк эс албайт да меникиче. Тоого чыгып кеткенди жакшы көрөм. Ошо коллективди алам. Сезонуга жазда бир чыгабыз, жайында барабыз, күзүндө барабыз, кышта обязательно чыгабыз. Ар сезонго эс алган чыгып турабыз. Жакшы. Эми ушул биздин каналда азыр бизнес тармагында сөздөр болуп жаткандыктан атайын ушул шаардагы көрүнүктүү адамдардан жана ушундай чакан бизнестер жүргүзүп аткан байкелерибиздин интервью алып, кеңешин угуш үчүн ушундай бир каналды ачып отурабыз. Азыркы эми баштайм деген адамдарга же болбосо ушундай бир бизнес тармагын издеп аткан адамдарга бир кеңешиңизди айтып өтүңүз анда. Баштайм деген адамдарга жана айткандай эле план, сабыр, аракет, мээнет баардыгын бирдей алып кеткен болсо, анан эң негизгиси адал ырыскы. Бирөөнүн мээнетин жебей, аракет кылып эле кылган болсо Алла Таала берет экен да баардык нерседе. Негизгиси план. Без план бизде иш болбойт экен. Ошо план менен эле баштасак любой нерсени ар кандай түшүнүп берет да. Кээ бирлер 2 ай Россияда жүрүп келип, стейк кошпойсуңбу, кызыкка дагы жакшы кетет, аркы берки дейт. Мен чыгарып көрөм, хорошо. Элге коюп көрөм, кеткен болсо аны менюга кошом. Бизде кандай жаңы ишкерлер келет экен, мына жакшы кетет. Жок, кызылканы биринчи изилдеп чыгалы. Бизде көп кыла турган иштер бар. Мына Инстаграмда көрүп жүрөбүз, 1-2 жолу клининговый компания уборкага ачылды да, 1-2 рекламага чыгып туруп жок болуп кетти. Бизде студент кыздар бар. Ошолорду жумушта окуудан кийин жумуш менен камсыз кылсак болот. Мен буга чейин да бир тааныштарыма бай келип, сен бизнес кылып атасың, идеяңдан бөлүшпөйсүң деди. Мен идея бөлүшө турган тажрыйбага жете элекмин. Мен өзүмдүн ишимди до конца үйрөнүп бите элекмин. Бирок 1-2 иштер бар, кылсаң кызылкага өтө пайдалуу. Бизде той аштарга барганды жакшы көрөбүз. Мына орусча айтканда нянянын ачасы деген жок да. Кичинекей колуңда бөөң бар, бир жерге барайын десең бара албайсың, ошону карап калыш керек болот. Өзүң барып каласың, келинчең ошо баланын аркасынан бара албайт. Жок, бизге ошону услуганы ачып койсок, бир шартыны түзүп, нянянын ачасы дедикпи, келди, кызматын төлөдүң, 1 саат карап берет балаңды. Кызылкада андай нерсе жок. Клининговый компания ачышты, уборка 1-2 заказ түшпөдү, жабып койду. Жок, ал офис эмес. Ал үчүн атайын бир нерсе, мындай ишкана мекеме керек эмес. Болгону интернет, аз заман талап интернет болуп калды. Кыздарды 5-6 даяр кылып койсоң, жумуш заказ түшүп калса айтамын силерге, чакырам, келе коесуңар. Силерге дагы акча болуп калат кошумча жумуштан кийин. Азыр бир топ эле жерлер бар. Биз уже жылдан жылга жалпыланып кетип атпайбызбы? Мурун өзүбүз кылган ишти азыр эле интернетке кирип, ушундай бар экен, жасай калайын, көрө калайын. Кафени биз уборка кылганда дагы уши ишчилерим жаман көрбөсүн, ошону дей турган болсом, заказ кылсам, ал келсе, мага да пайдалуу, ишчилериме да пайдалуу. Ишчилерим бир күндүк жумушудан калгандан көрө, ошо 5-6 кыз келип туруп уборка кылып берсе, аларга да иш менен камсыз болот. Бизнес идея шаарга киргизе турган толтура. Карап туруп, анан карап, так караоке жакшы кетип атат, мен дагы караоке ачам. Жок, караоке шаарга 2-3 жетет. Нам 5-6 кылыштын кереги жок. Мындай айта кетсек, көбөйүп кеткен тармактарды айтканда, эл кылганды эмес, эл кыла электи жасасак, уникальный нерсе. Шаарга пайдалуу и өзүңө да мындай жакшы алып кете турган нерсе болсо, алып келет. Азыр бизде мына жаш балдар көбөйгөн негизи, садиктерде очередь өзүңөр билесиңер.
барсаң баланы киргизе албайсың да, хорошо киргизе албадым, үйдө алып отурсаң жумушуң чыкса бара албайсың баланы таштап. Ошолорго частный садиктерди эмелерди уюштурсак, бизде шаарда акчасы мындай бизнеске каяка коротом деген мындай акчалуу кишилер толтур эле да. Ошолорго туура багыт менен план менен ашырса жакшы кетет буюрса, мээнет менен. Арзу пиццанын алдыдагы жаңылыктары жана кандай өзгөчөлүктөрдү дагы киргизели деп атасыздар? Азыр биз интернеттен бир-эки жаңы менюларды көргөм. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Буюрса 2-3 айдын ичинде менюбузду бир 80% жаңылап туруп, Кызылкияда жок менюну киргизебиз буюрса.